Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Манас Тене каналында куттуу Рамазан берүүсү алып баруучу кызматта мен Уланбек Кылмырза уулу. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бул ушул Рамазан айы бизге бүт жакшылыктарды ырологон жана жакшы кулук мүнөздөрдү, жакшы адаттарды алып келген бир өзгөчө берекелүү айлардан болсун демекчимин. Бүгүн биз ошол Рамазандын ичинде кандай жакшы береке шарапаттары бар, эмнеси менен биз үчүн берекелүү деген суроолорго жооп издейбиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинен окутуучу доктор Дилназа Рахматуллаева эжеке келип отурат. Кош келипсиз эжеке, саламатсызбы? Эжеке, тегеле дароо эле суроону берейин. Сизге бул тегеле Рамазандын берекеси дегенде эмнени түшүнсөк болот? Рамазандын ичинде эмнелер бар дагы биз мусулмандар үлгү алыш үчүн, өрнөк алыш үчүн? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана ушундай эле урматтуу Манас Тене каналынын көрөрмандары, баардыгыңыздарды ушул кирип келген жана учурда биз ушундай бир шан шөкөткө бөлөнүп, руханий бир арылууда жашап жаткан Рамазан айы кут болсун. Баардыгыбызга ушул Рамазан айынын берекеси кирсин үйүбүзгө, ар бир жүрөккө нур болуп кирсин. Бул жөн гана ачка жүрүү айы эмес, бул ошол эле учурда жан дүйнөнүн тазаруусу деп айтабыз, сабырдуулуктун мектеби деп айтабыз, жараткандын чексиз ырайымына бөлөнүү мезгили деп айтабыз. Ушул биз айтып өткөн баардык жакшы сапаттар, баардык жакшы ушул амалдар жашообузга берекеси менен жаап келген болсун. Ушул эле учурда Рамазан бул эң эле башкы берекеси мен Куран деп айтмакчымын. Себеп дегенде Рамазандын эң чоң өзгөчөлүгү, берекеси бул ушул айда адамзатка туура жолду көрсөткөн ыйык Курандын ушул түшө баштаганында деп айтсак болот. Негизи эле Куран окулган жерде береке болот, Куран угулган жерде береке болот. Деги эле өзүңүз байкагандай эле биз дагы көп эле байкайбыз. Жада калса бөлмө гүлү дагы ушул окулган Курандын берекесинен ушунчалык бир кулпуруп өзүнө келип мындай жакшы өсөт экен да. Сөзсүз түрдө бул Куран деп айткыбыз келет. Рухтун азыгы, Рамазан айынын азыгы дагы, берекеси дагы бул Куран деп айткым келет. Ошол эле учурда орозо кармаган адам денесин тамактан тыйса, рухун ушул Куран менен азыктандырышы керек деп айткыбыз келет. Бул айда Аллахтын ырайымы кеңири төгүлөт, кенен төгүлөт. Жана ушундай эле ар бир жакшы амалдар эселеп жазылат. Мына ошолорду биз береке деп айтсак болот. Бир садака миңдеген соопко айланат. Ошол эле учурда бир жылмаюу дагы сооп, бир жакшы сөз дагы миңдеген соопторго тете болуп эсептелинет. Ушул айда ар бир жасалган амалдар, айтылган ар бир жакшы жылуу сөздөр, мындай көңүлдү жумшарткан, сизди жакшылыкка чакырган ар бир сөздөр жүздөгөн соопко, миңдеген соопко тете болгондугу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ушундай бир хадисинде: эгер менин үммөтүм Рамазан айынан эмне экенин толук билгенде, Рамазан айыны жыл бою орозо кармоону, Рамазан айы болууну эңсеп өтөт эле деген сөзү бар. Ушул дал орозо кармаган адамга деле ошол эле учурда эки сүйүнүч бар деп айткан. Биринчиси ооз ачканда сүйүнсө, экинчиси Раббисине жолукканда, жашоодо бул дүйнөдө жүргөн учурда туткан орозосун сообун алган учурда деп айтып атат. Ошол эле учурда биз ал эми ооз ачкандагы ошол эле учурда сүйүнүч болсо, буну ачыктай турган болсок, Аллахтын астында эң улуу бир ибадат катары болгон орозону тутууга бекем бел байлап, жана ушундай эле бүткүл мүмкүнчүлүктөрдү болгонуна карабай, Аллахтын бизге ушул буйругуна баш ийүүсү, өзүнүн напсисин курмандыкка чалуусу, ошол эле учурда мындай муктаж болсо деле, сууга муктаж, тамакка муктаж болсо деле, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ыраазычылыгын ниет кылып, мындайча айтканда үмүт кылып, кыямат кайымда туткан орозосун, соопторун эселеп бергендиги, мына ушул нерсени биз береке деп айтсак болот. Өзүңүз билесиз, Улан мырза, бир түшүмдү жагы эксеңиз, жерге койсоңуз, ал деле бир эле ушундай уруктан толтура бир жанагындай түшүм алабыз да, бул дагы ушул түшүмүбүздүн берекеси деп айтсак болот. Ошол эле муну салыштырып кете турган болсок, Рамазан айынын берекеси дагы бир эле кылган жакшы сабабыңызга, жакшы амалыңызга миңдеген соопторду алганыбызда. Жана ушундай эле биз айта турган болсок, орозо, ошол биз жанагы орозо кармагандар кирүүчү эшик бар деп билебиз. Бүт баардыгыбыз бейиште Райян деп аталат дейбиз. Аллах Таалам ушул биздин кармаган орозобузго жооп катары ушул жерде орозо туткандар кайда? Алар бейиштин Райян эшигинен киришсин, ал эшиктен алардан башка эч ким кирбейт деп айтылган деген жакшы биздин үмүт кылган, мусулмандардын ушундай бир тилек арзусу кылган бир бейиштин эшиги бар. Ошол эле учурда Рамазан айында кармалган орозо бизге сан жеткис ырыскылардын кадырын, баркын, мындайча айтканда баалуулугун бизге түшүнүп жетүүгө бир мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Сөзсүз түрдө, себеп дегенде
дегенде биз ушул жана кыргызда да жакшы сөз бар, жаныңда аккан суудун баркы жок, дарыянын баркы жок, колуңда бар алтындын кеткенде билесиң баркын деген сөздөр сыяктуу эле биз дагы ушул биз рахаттанып жеп жүргөн 11 ай бою биздин денебизди ар түрдүү ушундай бир мындай неаматтар менен мындайча айтканда эч кандай каршы болбой азыктанып жүрөбүз да. Ушул айда биз өзгөчө Рамазанда 11 айдын султаны болгон Рамазан айында ошол каалоолорубузга каршы чыгып атабыз сөзсүз түрдө. Бунун эсеби, бунун сообу сөзсүз түрдө көп болот деген бул чындыгында туура сөз жана хак сөз. Жана ушундай эле орозолордун дагы бир фазилети, жагы бир берекеси эмнеде деп айта турган болсок, эгерде пенде ушул шарият көрсөткөндөй орозону кармаса, Аллах үчүн ыхластуулукка аракет кылса, пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчисе, анда ал көптөгөн пайдаларга жетет. Сөзсүз түрдө мисалы акыйкатка бекем болот, ишеними тереңдейт, жана ушундай эле кулк мүнөздүүлүктө аябай мындай бийиктиктерге жетет. Сөзсүз түрдө напсисини тыйганды үйрөнөт. Адам баласына ушул Рамазан айынын пайдалары, Рамазан айынын берекеси сөзсүз түрдө жашоосуна береке алып келет. Ошол эле учурда тапкан тутканына береке алып келет. Сөзсүз түрдө себеп дегенде биздин ушул дуа кылган учурларыбыз, дуабыз кабыл болгон учурлар дагы дал ушул Рамазан айында өтө көп биздин кандай десем, биз үчүн кызмат кылат да сөзсүз түрдөчү. Жана ошондой эле биз Аллах Тааладан коркуу жана үмүт менен сөзсүз түрдө жүрөккө байланышкандай амалдарды көбүрөөк жасайт экенбиз да. Биз канчалык Аллах Таалага жакындаган сайын Аллах Таала биздин жашообузга, рызкыбызга берекесин бере берет экен. Дагы ушул сыяктуу эле орозо жал бул айтабыз да, орозо жалгыз эле бул ашказанга тамактын кирбөөсү депчи, жок, андай эмес. Орозо бул сөзсүз түрдө денебиз ушундай тамак аш менен азыктанса, биздин руханий дагы абалыбыз бар да. Руханий абалыбыз бул сөзсүз түрдө көздүн ар дайым ушул Куран китепти кароосу, ар дайым ушундай пешенебиздин саждага баруусу, кулагыбызды ар дайым ушул жакшы сөздөрдүн угуусу, сөзсүз түрдө жана ушундай эле тилибиздин эң башкы кызматы бул ошол эле учурда мындай жаман сөздөрдөн тыйылып, башка бирөөлөрдүн жүрөгүн ооруткандан тыйылып, себеп дегенде макалга да көз сала турган болсок, айтат го, бычактын жарасы бат айыгат, тилдин жарасы эч айыкпайт дейт да. Сөзсүз түрдө ушул сыяктуу эле биз өзүбүздүн тилибизге бекем болууну, ошол эле учурда башкаларды ордуна өзүбүздү кое билүү, эмпатияны дагы бул жерде үйрөнөт экенбиз сөзсүз түрдө. Эми ошол эле учурда ашказаныбыздын орозосу бул тамак аштан тыйылуу болсо, тилибиздин орозосу бул ушактан, жалган жала жабуудан, башка бирөөнүн көңүлүн оорутуудан, башка бирөөнүн таарынткан сөздөрдү айтуудан дагы биздин тилибиз орозо кармайт экен сөзсүз түрдө. Эми ошол эле учурда жүрөктөргө дагы назар сала турган болсок, биздин эң башкы ушул бизге ар дайым буйрук берип турган бул жүрөк. Албетте жүрөк менен жасалган ар бир амал, ар бир аткарган иштерибиз баардыгы натыйжалуу болот. Ушул себептен жүрөктүн дагы орозосу бар экен. Бул деген ичи тардыктан, көрө албастыктан жана башка бирөөгө карата кек сактоодон бизде ушул жүрөгүбүздүн орозосу эскертип турат экен. Деги эле орозо бир гана дасторконубузга эмес, биздин ички дүйнөбүзгө дагы, аң сезимибизге дагы, ушул бүткүл чөйрөгө дагы, коомго дагы өзүнүн пайдасын, берекесин тартуулап турат экен. Ошол эле учурда биз ачка калуу менен муктаж болгон инсандардын абалын сезет экенбиз да сөзсүз түрдө. Бул бизде боорукерлик жана шүгүр кылуучулук деген сыфатты аябай мындай тереңдеп берет экен. Колунда бар инсан ачкачылыкты сезгенде, колунда жок кошунасын абалын түшүнөт экен сөзсүз түрдө. Ушул сыяктуу эле Рамазан бизди бириктирген, ортодогу биримдикти, бир туугандыкты күчтөнткөн сөзсүз түрдө, мындай ынтымактын айы деп дагы айтсак болот. Сөзсүз түрдө бир гана береке эмес, ынтымактын дагы айы деп айтсак болот. Жана ушундай эле бул Рамазан дагы бизге кандай берекелерди берет? Бул руханий тазалануунун, арылуунун айы деп айтсак болот. Кээде биз мындай денебизди жууп тазалабай койсок, сөзсүз түрдө мындай бир башкача бир сезимдер пайда болот. Бирок ошол эле учурда жүрөгүбүздү дагы жууганды унутпашыбыз керек экен. Биз канчалык өзүбүздү күзгүгө каранып, сулуулугубузга ушундай бир кам көрө турган болсок, адамдын дагы ички дүйнөсүнө кам көрүү бул дал орозо айында башталат деп айтсак болот. Жана ушундай эле бул айда биз эмне кылабыз дагы эле көбүрөөк истигфар айтабыз, көбүрөөк Куран окуйбуз сөзсүз түрдө, көбүрөөк жакшы амалдарга ниет кылабыз. Жүрөк тазалангандан кийин жашоонун дагы даамы өзгөрөт сөзсүз түрдө. Биз канчалык жүрөк менен Аллах Таалага жакындап дуа кыла турган болсок,
жашообуздун берекеси, дасторконубуздун берекеси дагы көбөйөт экен. Бул дейт да сөзсүз түрдө бир гана Рамазандын берекеси деп айтып атабыз, бир гана дасторкондун берекеси эмес, ошол эле учурда жүрөктүн дагы берекеси, үй бүлөнүн берекеси, деги эле жалпы коомдун дагы берекеси деп айтсак болот. Эмнеге ифтар дасторкондору салынат, кечкисин кошуна тууган, бир туугандар бири-бирин жоктойт сөзсүз түрдө. Орозо айына карата жакшы, мындайча айтканда, мүнөздө жакшы, мындай ниетте бардыгы бир дасторконго чогулушат. Эми сөзсүз түрдө биз дагы береке деп айтканда кайсыл жерге келип такалат сөздүн баары саарлыкка келип такалат. Себеби пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айткан, саарлыкка сөзсүз түрдө туруңуздар, саарлыкта ушул береке бар деп айтат. Саарлыкта бир урттам суу ичсек дагы биздин жашообуз берекелүү болот. Саарлыкка туруу бул жөн гана тамактануу эмес, ошол эле учурда жараткандын астында таңкы убакытта дуа кылуу мүмкүнчүлүгүн берген Аллах Таалага шүгүрчүлүк келтирүү деп айтсак болот. Ал эми ифтар дагы бар, ооз ачар учуру. Бул учурда дуаларыбыздын, каалоо тилектерибиздин, жакшы ниеттерибиздин эң кабыл болгон учуру ушул убакыт деп айтсак болот. Ушул себептен эле биз үй бүлөбүз менен бир дасторкондо отуруп, чогуу дуа кылып, бул өзгөчө бир бакыт деп айткыбыз келет. Жана ушундай эле бул Рамазандын дагы бир берекеси, ушул учурда бул мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Жаңы барактан жашоо баштоого деп айтсак болот да, жаман адаттан арылууга жана жакшылыкка кадам таштоого, жакшылык ишти аткарууга бел бекем байлоо деп айтсак болот. Ошол эле учурда мен жалпы ушул биздин угармандарга, көрөрмандарга кайрыла кетет элем. Бири-бирибизге ар дайым ушул кечиримдүү болсок, эч качан бири-бирибиздин жүрөгүбүздү жаралабасак, себеп дегенде бул жүрөк деп айткым келет, Аллахтын назары түшкөн жер сөзсүз түрдө. Бул ар бир адамдын жүрөгү, бул өзүнүн каабасы деп айтсак болот. Дүйнөдө деги эле эч кимдин жүрөгү оорубасын, ар дайым биздин үйлөрүбүздө береке болсун. Деги эле ушул туткан орозобуз ушул Рамазандын эң берекелүү орозосу катары кабыл алынсын иншаллах. Ушул берекелерди айткым келет. Рахмат, албетте. Анан бир аз айтып өттүңүз го, мисалы руханий жактан же адамга жекелик жактарда да кандай мисалы пайдалары же салымдары бар бул Рамазандын? Ошол жактан да бир аз токтолсоңуз болот. Негизи эле жеке жактан десек, адам баласы өзүнө да мындай, кандай десем, коомчулуктун ичинде ушунчалык замандын ушунчалык тез аккан агымында азыркы учурда кээ бир өзүбүз деле буга мисал катары көп эле мындай күбөсү болуп жатабыз. Замандын ушунчалык тез агымында мындай өзүнө убакыт бөлө албай калдык да. Бизчи ушунчалык убакыт кыскардыбы же ушунчалык мындай жашообуздун деги эле убакыттын берекеси бизден качып калдыбы? Биз ушул дал Рамазан айында өзүнчө жанагы акыркы 10 күндүктү айтсак болот, өзүнчө иткафка кирип, кыла албаган амалдарыбызды бир сыйра карап, өзүбүздү жоктоп, ички дүйнөбүзгө сапар алып, сөзсүз түрдөчү бизде кандай өзгөрүүлөр болуп атат, биздин жан дүйнөбүз эмнени эңсеп жатат, биз кандай иштерде мындайча айтканда курмандык кылып атабыз, менин кимге пайдам тийип атат. Деги эле мен жашымын жарымына келген болсом, мындан кийинки жашоомдун барактары кандай болот? Мен кийинки Рамазанга жетемби же жетпеймби? Мен ушул кармаган орозомдон Аллах Таала ыраазыбы деген сөздөр менен мындай адам өзүн өзү ушул бир ай бою мындай Рамазан кирип келгендиги мындай сезип, сестенип, аз болсо дагы Аллахка жакындоого, мындай өзүнө өзү руханий жактан тарбия кылууга, пикирлерин жаман ойлордон арылтууга аракет кылат экен сөзсүз түрдө. Себеп дегенде мындай биз 11 ай бою эртеңки күнү, биринчи күнү, кийинки жума деген сыяктуу эле, 1 сааттан кийин деген сыяктуу эле жашообуздун мындай маңызын, маанилүүлүгүн качырып алат экенбиз да, жоготуп алат экенбиз. Бирок өзгөчө ушул Рамазан айынын кирүүсү дагы бизге мындай ойготуу берет экен да. Мен 1 жыл өтүп кетти былтыркы Рамазанымдан, быйылкы Рамазанга кирип калдыкпы, канча бат келди орозо деп мындай өзүн өзү жоктоо, өзүн өзү тарбия кылуу, өзүн өзү руханий бир азык алууга өзүнүн камын тат деп ойлойм. Анан биз эми Рамазандын берекети деп калдык. Анан өзгөчө ошол Кур'ан-ы Каримдагы айтылгандай Рамазанда ошо кадыр түн, же болбосо кадыр кечеси бар эмес, ошол кадыр кечесинин бир аз маанилүүлүгүнө, мусулмандар үчүн анын ролу, ордуна да бир аз токтолуп кетсеңиз. Албетте, кадыр түн деген бул деген 1000 айдан да артык түн деп айтылат сөзсүз түрдө. Эми Рамазан айынын ичинде бир түн бар, ал түн бүтүндөй бир өмүргө тете деп айтылат сөзсүз түрдө. Улуу даанышмандарыбыздын да бул сөзгө карата аябай көп мындай ачыктоолору, тафсирлери бар. Бул эми мындайча айтканда Лайлатул Кадыр деп коебуз да, бул түндүчү биз кыргыз тилинде айтканда кадыр түн, кадыр түн, бул кадырлуу түн деп айтсак болот сөзсүз түрдө. Ыйык Куранда бул түн тууралуу
ушундай бир сүрө түшүрүлгөн. Буну бардыгыбыз эле билебиз, Кадыр сүрөсү, Лейлатул Кадыр сүрөсү. Ушул сыяктуу эле анын касиети 1000 айдан да артыгыраак деп айтылат сөзсүз түрдө. Эми элестетип көрсөк, 1000 ай дегенде бул болжол менен 83 жылга тете же андан ашыгыраак убакыт деп айтсак болот экен да. Демек, бул түнү жасалган ар бир ибадат, окулган ар бир дуа, кылынган ар бир садака адамдын 83 жыл бою үзгүлтүксүз ушундай бир ибадат кылды. Ушуга тете деп бизди Аллах Таалам ушул күнү мындайча айтканда жанагындай бизди мындай жогорулатат экен да, кылган амалдарыбыздычы. Жал ушул сыяктуу эле бул жараткандын бизге берген эң чоң белеги жана жеңилдиги деп айтсак болот да. Себеп дегенде бир ибадатты кылыш үчүн эле канча курмандык чалабыз, напсибизди курмандыкка чалабыз, уйкубузду курмандыкка чалабыз, деги эле башка бүт жумуштарыбызды токтотуп коюп, өзүбүздү Аллахка тапшырабыз жана Аллахка кайта барабыз да. Ушул сыяктуу эле эми Кадыр түндүн маанисин карай турган болсок, бул түнү дейт да, кийинки жылга чейин мындай тагдырлар десем бир аз мындай туура эмес түшүнүк болуп калбасын, негизи эле ырыскылар жана ушул өмүрүбүзгө береке дагы жазылат деп айткым келет. Ушул сыяктуу эле бул түнү келечек үчүн, эл журтубуз үчүн, деги эле ушул эл журтубуздун тынчтыгы үчүн, өзүбүздүн мындан кийинки калган жашообуз үчүн дагы көбүрөөк дуа кылсак өтө маанилүү болот экен. Эми бул түндө дагы маанилүүлүгү кайда деп айта турган болсок, периштелердин жер жүзүнө түшүүсү да сөзсүз түрдө. Асманда ушунчалык бир курчалып, бири-биринин канаты менен ушунчалык периштелерибиздин сан жеткис көп сөзсүз түрдө. Кадыр түнгүнү жер бетине сансыз периштелердин түшүүсү жана Жабраил периште дагы түшүп, таң атканга чейин ибадат кылгандар үчүн тынчтык жана амандык тилеп турушу деп айтсак болот. Кадыр түндүн маанилүүлүгү катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бул түндү Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө издегиле деп айткан, себеби так күндөргө издегиле деп айткан, осуят кылган. Биз момун мусулмандар үчүн өзгөчө чоң мындай сынак жана шыктандыруу деп айтсак болот. Өзгөчө ушул кийинки Рамазанга жетебизби, балким жетпейбизби, жеткендер бар, жетпей калгандар бар. Ушул 10 күндүккө итикаф деп коет, мындай өзүнчө бир бөлүнүп, эл журттан бөлүнүп, жаман жанагы ойлордон, иштерден дагы арылып, мындайча айтканда Аллахка өзүнү тобокел кылып тапшыруусу. Негизи эле ушул акыркы 10 күндүктө ибадаттарыбызды өзгөчө күчөтүп, кайрымдуулук иштерибизди көбөйтүп дегендейчи, айрыкча бул түнгүнү пайгамбарыбыз үйрөткөн эң жакшы бир дуа сөзсүз түрдө о жараткан. Кыргызчасын эле айта кетсек туура болот деп ойлойм. Чындыгында сен кечиримдүүсүн, кечиргенди жакшы көрөсүн, менин күнөөлөрүмдү кечир деп көбүрөөк истигфар, тооба кыла турган болсок, ушул күнү бизге ушул кылган амалдарыбыз асманга көтөрүлүп дегендейчи, Аллах Тааланын хузуруна мен ушул пендеңден сүйүнчү деп айткандай, Аллах Таалам бардыгыбызды ушул Кадыр түндө деги эле жашообузда, деги эле ушул өмүрүбүздө кылган бардык дуаларыбызды кабыл кылсын. Кадыр түнгүнү бардыгыбызды жакшы өткөрүүнү насип кылган болсун. Кадыр түндүн берекеси, деги эле Рамазан айынын берекеси биздин жашообузга эселеп жазылган болсун. Амин, амин. Айтканыңыз келсин. Дилназ эжекесиге чоң ыраазычылык билдирем. Бизге ошол Рамазандын берекети, шарапаты, анын ичинде өзгөчө Кадыр түндүн артыкчылыгы, фазилети, анан Кадыр түндө аткарылга турган ибадаттар, амалдар туурасында айтып бердиңиз. Дагы бир жолу сиздин дагы ошо Рамазан айыңыз кут болсун, туткан орозолоруңуз, башка бардык иштериңиз кабыл болсун жана ошондой эле ушул айткан насааттарыңыз, ушул кеп кеңештердин бардыгы өз дарегине жетсин деген ойдомун. Бар болуңуз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүдө биз Рамазандын берекеси, шарапаты жөнүндө кеп кылдык. Албетте, мисалы бир күн жөнөкөй карасаң, жөнөкөй бул дүйнө көзү менен карасаң, жөнөкөй эле бир күндөр жыл сайын 10 күндөн өзгөрөт. Бирок бизге ошол мусулмандарга Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ошол Рамазан айы, анан Кадыр түнү деп бизге бир мындай көрсөткөндүгү үчүн бир жөнөкөй бир түндөр, бир же айлар бир куттуу бир айга айланып атат. Бул дагы биздин мусулманчылыгыбыздын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы болуп эсептелет. Ушуларды кадырлап, ушуларды бир шанс, мүмкүнчүлүк берип, мүмкүн болушунча тоболорубузду кылып, же болбосо башка өзүбүзгө керектүү ибадаттарды аткарып, жана жаңы кулк мүнөздөрдү, жакшы адаттарды өзүбүзгө көндүмдөрдү алсак, албетте максатка ылайыктуу демекчимин. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү аягына келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.